Дубайдын көлдөгү леззат жеден эки ооз сөз болсун. Дубайга эс алып келе турган. Керек болсо жөнөкөй адам өзүнө Дубайга эс алууга, же болбосо бир бизнесмен адам гана Дубайга эс алууга келип өзүнө мындай жол кое бербейт экен да. А бул Аллах Тааланын сизге берген мүмкүнчүлүгү. Бул үчүн сиз тобокелчиликке бардыңыз, бул үчүн сиз курбанчылыкка бардыңыз. Эми сизден эки ооз сөз болсун. Кандай болду, эмне болду, сүйүнөбүз. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу ушул агартуучулукка эбегейсиз бир чоң салым кошуп жаткан Алипер Про жамаатына, ошондой эле билимдин болгон каймагын бизге ооз анткан устаттарыбызга, анан мугалим окубаса мугалимдиктен калат деп ушул жака убактысын бөлүп келген мугалимдерге, ата-энелерге, ушул силердин чөйрөңөрдө турганыма чын жүрөктөн кубанычтамын. Мен бул долбоордун эмне алдым? Көп нерсе алдым. Азыркы учурда кулак койгон көз ачка, курсак тойгон төш ачка заман толтураш, мен рух ашказанымды толтурдум. Тажрыйбамды ташалттым. Көп билим алдым. Негизи окусаңар эч нерсе уктурбайт экенсиңер. Сөзсүз бир нерсе алып кетесиңер. Жок дегенде мыкты эне болуу, мыкты мугалим болуу, же болбосо акча табуу, ишкердикте дагы мен айылда кичинекей айыл, мен кантип окуучуларды табам. Шаар жеринде жашасам бир жөн репетитор болуп кеткенге деген оюмду, коркунучумду ушул долбоор жеңди. Анткени мастер-класс өткөндө 32 окуучуну каттап, 5 онлайн окуучуну каттап, ошондой эле кошуна айылдардан дагы сунуш түшүп жатат. Эми мен убакыт таппай калдым. Айыл жергесинде билимге сунсап, балдарын окуткусу келип, баласынын келечегине акча аябай калгандыгын мен эми көрүп атам. Тойго деле ошол акчаны кетирип коебуз. Окутсаң окутчу, кымбат деп айтат экен деген коркунуч болгон менде башында. Көрсө дагы 500 сом кошуп беребиз, результат болуп атса деп акчасын аябаган ата-энелер айылда да бар экен. Мен кичинекей айылдан ушунча окуучуну топтой алдым. Түп району Долон айылы. Сезимдерим сөз жеткизбейм, бүткөн эмесмин. Мага көп тоскоолдуктар болду. Окуйм десем эле улам эгиз кичинекей балдарым бар, магазиним бар, кичүү келинмин, 5 балам бар. Анан Вакыттан пайдаланып, Алымбек агайга да ыраазычылыгым чексиз. Эзатчы, артка кайтпаңыз, мен больницага балдарым менен жатып калсам да көрүп туруңуз, артка кайтпаңыз, сизге ишенем деп улам-улам жазып мотивация берип аткан.